Ассаламу алейкум туугандар. Машине сууп кен, машине жылганча кичине жана ипотекага үй алгандарга информация берип коеюн дедим. Кантип жеңилдетип, кантип оңой, арзаныраак акча төлөсө болот деген өзүнчө дагы бул жактында жолдор бар. Ошолорду бир ооз кыскача маалымат айта кетейин. Угуп ипотека алган туугандарыңыздар, ипотека төгүп аткан жакындарыңыздар болсо бөлүшүп коюңуздар. Эми билбегендер үчүн да, ипотека алганда сөзсүз түрдө страхование болот. Страхование первоначальный как минимум 60 миң, 50 миң да. Анан 1 жыл страхование болгондон кийин, экинчи жылда эле ошол страховка 60 миң, 50 миң боюнча кала берет да. Ошон үчүн сиздер бөлөк интернеттен страховая компания таап, арзан страховая компанияга өтүп алсаңар болот. Жана ипотека үй алгандар, например, биздики 60 төлөчү элек, ошону айтып коеюн деп унутуп калыптырмын. Жаңы страховая компания таап, ошолорго переоформили. Сейчас годовой мы, получается, 27 оплачиваем, да, то есть практически 50% меньше оплачивается. Анан кээ бир банктарда рефинансирование деген понятие бар. Рефинансирование деген понятие ал жөн эле неме да, кыргызча айтканда, сен акчаңды мага түгүп тур, сенин ипотекаңды мен жабам, бирок сен мага арзан процент менен жабасың деген тема. Эгер ипотека алган болсоңор, рефинансирование дегендей бөлөк банктарды карап көрүңүздөр. Сиз азыр 10, 11, 9% менен төгүп атсаңыздар, кээ бир банктар 7%-тен, 8%-тен, 8,5%-тен рефинансирование кылып берет да. То есть силердин акчаңарды өзү банк бөлөк силер алып аткан банкка төгүп берет болгон акчаны. Айырмасы силер бул банкка айына 50 миң төксөңөр, бул банкка айына 45 миң төгүп каласыңар да. Примерно ушундай ситуация. Анан, к сожалению, мен ушундай информация чыгаргандан кийин личкага аябай көп сообщениялар келет да. Анан жооп бере албай калышым мүмкүн. Ошондуктан азыр эле толуктап айтып коеюн, анан бөлүшүп коюңуздар. Страхование дом, үйдү страховка кылгандар, ипотека алгандар, биринчи жылкысы эң кымбат болот. Анан экинчи жылы бөлөк страховая компания тап деп да эч ким айтпайт. Таппасаңар каждый год 60 тысяч будете платить. Эгер өзүңөр издеп, интернеттен карап, бөлөк страховой компаниялар менен сүйлөшүп, үйүңөрдү страховка кылып алсаңар, 2 эсе жылына страховканы арзаныраак төлөйсүңөр. Ошону эле кыскача айтып коеюн дедим. Эгер ипотека үй алгандар болсо, айына страховкаңар кымбат болсо, жаңы страховой компанияга өтүп алсаңар, арзан акча төлөп каласыңар. Ошол кээ бирөө жаман көрөт экен, анан эмне кайталай бересиң деп, анан кээде 10 жолу кайталасаң деле кайра эле ошол эле вопрос WhatsApp'тан, мессенджерден келип калат да. Ошондуктан лучше прямой эфирден 10 жолу кайталап койгон жакшыраак, чем тияктан каждому лично жооп бергенден көрөчү. Ошол барыңыздарга ийгилик. Москвада үй алгандар миңдеп, жүздөгөн кыргыздар барбыз. Ошол үйүңөрдү неме страховая арзаныраак страховка кылабыз десеңер, там лазат ишеничтүү болбосо деле эчтеке болбойт да. Там ничего страшного. Самое главное меньше платить да. Биздин цель ошол болуп атпайбы? Ошол барыңыздарга ийгилик. Анан если что, жана неме дегенди да карагыла, рефинансирование дегенди карагыла. Рефинансирование дегенди карагыла. Анткени рефинансирование кылганда элестеткиле 1% аз бере турган болсо бөлөк банк, вы каждый год будете экономить, по-моему, от 10 тысяч. 1% берсе. Ошондуктан да, банки не все страховые не одобряют, но чаще всего одобряют тех, кто долго в этом рынке, но меньше
то есть азыраак акча төлөгөндөр бар. Имейте в виду, деньги в воздух не бросайте. Есть маленькие нюансы. Ошолорду кылып койсоңор, вы будете 2 раза, 3 раза меньше оплачивать ипотеку и страховку. Ошол барыңарга ийгилик. Видеону бөлүшүп койгула. Садыр деп койгуйсуң.